Элибизде дүйнөнүн түркүгү эне дешет. Алар мээримдүү эне. Ал эми эр заматтардын жубайы жана үйдүн куту болуп келишет. Ошол эле учурда өздөрүнүн эмгектери менен тарых барактарында аттын кашкасындай аты калган айымдарыбыз дагы жок эмес. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ошо тарыхта аты калган айымдарды эскерүү менен биргеликте учурдагы айымдардын орду туурасында дагы маек куруу үчүн тарыхта калган энелер аттуу темада сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Тарых барактарында саясат жаатында аты калган айымдар туурасында маалымат алыш үчүн биз атайын президенттикке 4 жолку талапкер жана укук коргоочу Токтай Мөмөталиеваны чакырганбыз. Ошондой эле маданият чөйрөсүндө дагы бир нече айымдар калган тарых барактарында. Алар туурасында дагы суроолорубузга жооп алыш үчүн биз маданияттын мыкты кызматкери Ширин Сарыгулованы студиябызга чакырабыз. Каш келипсиздер. Бүгүн биз тарыхта калган энелер жөнүндө бир аз эскерүү иретинде талкуу кылалы деп турабыз. Ошол эле учурдагы айымдардын деңгээлин дагы, ошол эле ордун дагы бир баса белгилеп өтсөк дейбиз. Анан сизди баягы мыкты саясатчы катары чакырып алдык, бирок биздин тарых барактарыбызда дагы саясат жаатында мыкты иш алып барган дагы айымдарыбыз бар эмеспи? Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Дейле тарых барактарында саясатка салымын кошуп, аты калган айымдардан айтып өтүңүзчү. Манас эпосун карап көргөндө Канке апа, Чыйырда апа, Айчүрек апа жана бир топ ошо эң бир мыкты кыргыздын саясатчы кыздарынын образдары түзүлгөн эпостон. Анан эми Жаңыл мырза, Кыз Сайкал, мына Кыз Сайкал эң бир күчтүү саясатчы болгон, ачык айтканда. Мынакей баягы Кыз Сайкал мына сатыр менен тирешиптир десе биз ойлоп атпайбызбы, найза гана сайышкан деп. Жок, ошол жерде жанагы сырткы күчтөр менен күрөшүүдө берген неме ой пикирлери, немелери бар. Бул чоң саясатчынын берип аткан өзүнүн бир бөлүшкөн жана кылган эмгеги да. Ошондой учурда мисалы Курманжан апа, биз көп аттарды унутуп кеттик. Зулайка апа, ошол Гүлгакы Батыр. Гүлгакы Батырдын ошо тарыхын эч ким изилдебей калды. Бул киши ошо кыргыз каганатын түптөлгөн ошо эң чоң салым салган бир чоң кооз образдардын бири, жана кооз эмгектери да чоң. Көп мындай эзептеп келе берсе, кыргыздын тарыхында дайыма ошо Кокон хандыктын дагы жазуучу, ишмер кыздардын баары көп болгон. Ширинече, сиз да жооп бериңизчи. Ошол маданият чөйрөсүндө өзүнүн салымын кошуп, өзүнүн эмгеги калган тарыхтагы айымдарды дагы эстеп өтөлүчү. Биринчиден айта кетсек, ушул Бүбүсара Бишеналиева эжекебиз, Таттуу Турсунбаева эжекелерибиз, кыргыз эл артисттери, Сабира Күмүшалиева эжекебиз, кыргыз эл баатыры, Бакен Кыдыкеева эжебиз, Гүлшара Дулатова эжеке, эжем айткандай Дариха Жалгасынова опера ырчылары, Кайыргүл Сартбаева эжекелер ушул биздин маданияты жок өлкө болбойт дегендей, ушул биздин маданиятыбызды, кыргыздын маданиятын, желегин түп көтөрүп, кыргыздын декадаларында Россияга, чет өлкөгө чейин биздин ушул желегибизди желбиретип, таланттарын көрсөтүшүп, маданиятыбызга чоң салымдарын кошуп, жан өрөп иштеп келишкен. Алардын тарыхы, издери тарыхта калды десек жаңылышпайбыз. Булар биздин кийинки муундарга, жаштарга дагы өздөрүнүн билимдерин берип келишкен. Ушул Бүбүсара Бишеналиеваны мындай кумир тутуп, канча балериналар бийлеп жүрүшөт, кыргыз эл артисти болуп атышат, эмгек сиңирген артисти болуп атышат. Таттуу Турсунбаева эжекебизди туу тутуп канчалаган актрисалар азыр актриса болуп, мына биздин кыргыздын театрына, кино жаатына өздөрүнүн салымын кошуп, көптөгөн кинолордо роль ойноп келатышат. Кыз Сайкал 17 жашында мынакей канча казак калмак 400 миң камалышып турду эми дейт. Сарт кыргызы 500 миң саналашып турду эми дейт. Ошондо Манас Баатыр гана ошондо эми биз намысты колго кармайлы, камчыны бек кармайлы, биз кыргызбыз деп, анан ошол кызга аттанган эр сайышка мынакей 17 жашта болсо дагычы, мынакей биздин кыргыздын аял затынын ошол учурдагы атка минээрлигин, багы жоо жарагын тагынып, найзасын алып, камчысын карманып, аттын үстүндөгү ошол коомдогу, азыркы коомдогу аял затынын ордундагы мынакей баса белгилеп биздин Кыз Сайкал апаларыбыз, Жаңыл мырза энелерибиз мынакей түлкүгө каршы чыккан. Ушунчалык Манас атабыз менен түлкүнүн дагы ошо аял заты
затына жүрөгүндөгү сезими болсо, ал эми аял заттары Кыз Сайкал менен Жаңыл мырза дагы Манас менен түлкүнү сүйүшкөн, ички жүрөгүндөгү сезими болсо дагы эли үчүн кара жанын карч уруп, ажалга тике туруп ошол ат үстүндө салгылашып келишкен. Өздөрүнүн ушунчалык бир чымырканган, талыкпаган эмгеги менен тарыхта калышты да, Албетте. Азыркыларда мисалы мен айтат элем да сизгечи, мисалы макул ошол учурда мыкты айымдарыбыз калган. Ал эми азыр ошолордун ордун баса тургандар барбы? Эмне үчүн азыркылар тарыхта көп мындай көзгө мындай көрүнбөй атат да, ошолордой кылыпчы. Рахмат. Эми биздин дагы көзүбүз өткөндө ушундай бир жакшы инсандар дагы бааланып, өзүнүн деңгээли боюнча жазылып, тарыхта калат деген ойдомун да. Мыкты аял заттар, мисалы Роза Утунбаева эжекелерибиз, Токтайым Үмөталиева эжекелерибиз, Сайрам Мырзалиева, Шайгүл Алсейитова. Кыргыздын тарыхында өзүнүн эмгеги менен аты калган айымдар туурасында чакан тасма даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин алдыдагы конокторубузду чакырабыз. Кылымда кыргыз элинен суурулуп чыккан айтылуу Курманжан Датка апабыз тарыхта татыктуу баасын алган. Бүгүнкү күндө кыргыздар кыздарына Курманжан Даткадай чыгаан бол деп ата беришет. Алай ханышасы бүтүндөй эл жүгүн көтөргөн кайраттуу, чечкиндүү жана акылман кыргыз айымынын үлгүсү экендиги талашсыз. Анын жасаган иши кылымдан кылымга өтүүчү ыйык мурас. Бүйсере Бейшеналиева маданият тармагында кыргыз элинин талайына жазылган табылгыс талант. Кыргыз мамлекетинин биринчи балет бийчиси. Балет бийчиси өз ишин, кесибин, өнөрүн билип сүйгөн инсан катары тарыхта калды. Ал катышкан Чолпон балет фильми дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө коюлган. Элине эмгеги сиңген айымдын коомчулукта өз орду бар. 1994 жылы өлкөдө 5 сомдук номинал Бүйсере Бейшеналиеванын сүрөтү менен колдонууга киргизилген. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бирине анын ысымы берилген. Кыргыз мамлекеттик искусство институту да анын ысымын алып жүрөт. Эмгеги менен элге таанымал болгон Зууракан Кайназарова мамлекетибиздеги колхоз курулушунун көрүнүктүү ишмери. Зууракан апабыз кан күйгөн согуш жылдарында орукта эмгектенип, эмгеги жогору бааланган. Социалисттик эмгектин баатыры наамынын ээси. Совет доорунда депутат, Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Эмгеги менен бүгүнкү айымдарга үлгү болчу инсан. Совет бийлигин бекемдөө үчүн күрөшкөндөрдүн бири Кыргыздын чыгаан айымы Уркуя Салиева кыргыз кыз келиндеринин ичинен биринчилерден болуп комсомолго, кийин партияга өткөн. Ал Совет бийлигин чыңдоо үчүн күрөшкөндөрдүн бири. Анын ысымында учурда Бишкек жана Ош шаарларында көчөлөр бар. Чыгаан айымдын өмүр баянын чагылдырган Уркуя аттуу көркөм тасма тартылган. Туулуп өскөн айылында жана Бишкек шаарынын чок ортосунда эстелиги тургузулган. Кайталангыс талант Сабира Күмүшалиеванын актрисалык чеберчилигине суктанбаган, ыраазы болбогон кыргыз жок болсо керек. Ал жараткан ар бир образ көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырбайт жана элдин эсинде бекем сакталып калары шексиз. Кино тармагынын көркүн ачып, бийик деңгээлге чыгарып, жашоодо жарык из калтырып кетти. Жаштайынан театрда иштөөнү алдыга максат кылып, мугалимдик адистикке ээ болгону менен Кыргыз мамлекеттик музыкалык драм театрында иштеп калган. Ошол күндөн тартып түрдүү ролдордун үстүндө эмгектенип, унутулгус образдарды жаратты. Бакен Кыдыкеева Борбор Азия элдеринен чыккан улуу таланттардын алдыңкы катарында турган улуу актриса. Азыркы актрисалардын көбү кайсы актрисалардын талантын баалайсыз деген суроого жооп берүүдө сөзсүз бул айымдын атары чындык. Чыгармачылык жолун 1936 жылы Бишкектеги Жаш көрүүчүлөр театрында баштаган. Бакен Кыдыкеева трагедияны, драманы, комедияны бирдей деңгээлде ойной билген көп кырдуу талант катары тарыхта орун алды. Элибиз Аккуу менен салыштырган кыргыздын эң сулуу айымдарынын бири театр жана кино артисти Таттуу Турсунбаева дүйнөлүк жана советтик классиктердин чыгармалары боюнча сахнада көптөгөн образдарды жараткан. Таттуунун ырчылык өнөрүнө көпчүлүк 1963 жылы радиого жазылган Айбарата таттуурду укканда баа берет. Ал ак мөр тасмасында аял затынын ажайып сулуулугун даңазалаган. Анын табигый сулуулугу кыргыз элинде ооздон оозго өтүп айтылып келе жатат. Жамал Сейдахматова кыргыздын дагы бир чыгаан айымы, белгилүү актриса, Уркуя, Ак Элбирстин тукуму жана башка көптөгөн мурунку жана жаңы тасмаларда ажайып образдарды жараткан инсанды таанымаган кыргыз болбосо керек. Өзү да режиссерлук кылып, тасма тартуу менен алектенүүдө. Азыркы күндө актриса шакирттерин таптап, кыргыз искусствосуна өзүнүн барандуу салымын кошуп жаткан учуру.
Кыргыздын чыган айымдарынын катарына өлкөнүн мурунку президенти Роза Отунбаеваны кошууга болот. Кыйын кырдаалда мамлекет тагдырын колго алып, өлкөдө туруктуулукту сактоого салым кошкон кыракы айым. Өлкөбүз жаңыдан эгемендүүлүктү алган жылдары биринчи тышкы иштер министри болуп дайындалган. Мыкты дипломат катары көз карандысыз кыргыз мамлекетинин эл аралык аренадагы кадыр баркын түптөлүшүнө салым кошкон. Агартуучу, коомдук саясий ишмер, профессор, даңк медалынын ээси Ишимгүл Болжурова билим берүүгө эмгеги сиңген ишмер катары таанымал. Кыргыз Республикасынын билим берүүгө эмгек сиңирген ишмери, Казакстандын элчилигинин алтын көпүрө сыйлыгынын ээси. Бул айым өлкөбүздө билим берүү жана илим министрлигин жетектеп турган учурда бир катар реформалар болгонун коомчулукта айтылып жүрөт. Ислам тарыхында кайсы айымдардын аты калган? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун аялдар бөлүмүнүн жетекчиси Зулайка Асылбек кызын чакырабыз. Ошондой эле өзүнүн мырза катары жана активист катары ой пикирин билдирүү үчүн келген коногубуз Тилек Турарбековду студиябызга чакырабыз. Бүгүн биз тарых барактарында калган айымдарды эстеп атабыз. Бул жерде жогорудагы видеодо болгону кыргызда гана калган, кыргыз айымдарыныкын гана алып калдык. Бирок ислам тарыхында дагы аты калган айымдар жок эмес. Мына ошолорду дагы бир аз эстеп өтөлү. Саламат, тынчтыгы барыңыздар болсун. Албетте ислам тарыхында чоң ролдорду аткарып келген энелерибиз бар. Биринчи эле сөз ала турган болсок, буну хадисче энебизден баштасак болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи жубайы жана ислам дини келгенде биринчилерден болуп кабыл алган жана эң көп көмөгүнү көрсөтүп келген бул хадисче энебиз. Андан кийинки кызы Фатима энебиз, Айша энебиз мындайча айтып отурганда көптөгөн пайгамбарыбыздын жакындары өзгөчө эмне үчүн көп аялга үйлөнгөн дегенинде дагы бундагы бир себеп дагы ислам динини аялдар аркылуу жайуу болчу. Жана бүткүл аял мындайча айтканда аялдары бардыгы чоң ролдорду аткарып келишкен. Ислам дининде дагы азыркы биздин аталган айымдар сыяктуу атын чыгарып, өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүшкөнбү коомдо? Болгон. Бул мисалы Рабиятул Адавие өзүнүн ошончолук сулуулугуна карабай, ошончалык башка сунуштарга карабай, бир гана Аллахка болгон сүйүүсү, Аллахка болгон махаббатын көрсөтүп келген айымдардан. Жаш активист катары дагы бүгүнкү биздин темабызга карата өзүңүздүн ой пикириңизди билдирем деп келдиңиз. Сөз сизде. Манасты манас кылган каникей дейбиз да. Эмне үчүн азыркы биздин аял заты деген апаларыбыз манасты жаратканга ашыгышпайт дейм да. Өздөрүнүн атын чыгарганга ашыгышат көбүнчөсү. Бул биринчи суроом болсун сиздерге. Анан саясатка эмне үчүн аттанышат деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз деле президенттикке эмне себептен аттандыңыз деген суроо жаралып атат да менде. Сиз кандай ойлойсуз? Эмне себептен? Мен жообун угуп алып анан жооп бергим келип атат да. Келиңиз, токтойм же. Анда сизге суроо жаталчы. Силер балким өзүңөрдүн атыңарды чыгарыш үчүн саясатка ушу теманы көтөргөнүңөргө абдан рахмат. Себеби деген эл маданиятын көтөрбөсө эл болбойт. Калк маданияттуулукка кайрылбаса эл болбойт, калк болбойт. Мамлекетти түптөгөн жана бекиткен анын саясатынын өзөгү бул маданияттуулук. Мен бир ушу китептерди издеп жүргөм. Ошону бир чоң мечиттен алдым. Бул мага жок, мен силерге билишип берип коеюн. Аялдын укугу деген китеп экен. Аялдын укугу ушундай бир алтын китеп экен. Мен ушуну издеп таппай жүрүп, мына Египеттен эң бир ыйык мубарак өзү барып жүргөн имамдын колунан алдым. Салям мечити жана Сахаба мечиттери бар экен. Египеттин 4-5 мечитин кыдырып чыктым. Анан экинчи китеп, мынакей, кратко иллюстрированное руководство, способствующее лучшему пониманию ислама дейт. Эмне себептен мен президенттикке барганым ушул китептер жооп берет. Суроого так келеличи. Жок, эми ошону мен сизге тапшырып коем официалдуу түрдө, өзүмө калтырып коеюн дейм, бирок мен бирөөсүн сизден көчүрүп алам. Рахмат. Саясатка келгеним айтып коеюн. Себеби деген ислам дининде аял менен эркектин укугу тең.
Анан эми баягы эркектер чечпеген маселелер турса, мынакей бүгүнкү күндө аябай саясатта оор болуп атат, тышкы ички саясатта. Биздин кыздардын мынакей укук коргоо маселесинде бир топ маселени биз көтөрүп чыгып атабыз. Айымдар көтөрүп чыгып атабыз. Айымдардын маселесин, мисалга айтсак, мына пособиялар берилип атат, канча аялдардын укуктары тепселип атат да. Анан өзүм ошондой гендердик биримдикти алып баратып туруп, өзүм шайлоого чыкпасам, мамлекетимди коргоюн деп, өзүм жанагы эркектер бирдеме дейби, же аялдар бирдеме деп ойлогон жокмун. Мен ошол мезгилде бир мамлекеттин желеги дүйнөгө дагы жаркырасың. Булар жапайы мамлекет экен деп айтпасын деп туруп, ошол кезде чыктым. Куугунтукта болдум. Экинчи жолу уже көрүп ошо маселелерди мамлекеттик бутка кандай турушса болот, кандай оңдосо болот. Азыр Кыргызстанды абдан оор абалда, коркунучтуу абалда, тышкы саясий коркунучтуу абалда турганда биз аң сезимибизди көтөрүп туруп, ошо билимибиз менен бөлүшпөсөк ким бөлүшөт? Да, президенттикке өтөрүмө күмөн болчу, өтпөй каламбы? Бул бир тагдыр экен, экинчиден чоң каражат экен. Бирок мен ушундай чоң шайлоолордо аял затынын үнүн жеткизип атам. Аял затынын, ушу сенин апаңдын үнүн жеткизип атам. Мамлекетти оңдош үчүн, жаштарды өнүктүрүш үчүн, деги эле элибизге, жерибизге кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө депутат же президент болуш керек эмес экенин азыр элибиз аңдап баардыгы эле түшүнүп калды да. Депутат болгондор деле буга чейин ошентип барышып эле, бирок негедир жылыш жок болуп атат да. Бунун себеби балким президент болгонго чейин элге кызмат кылышыбыз керекпи деген ой жаралат да. Мисалы азыр көп жаштар Кудай буйруса дейли, саясатка депутат болом дебестен эл жерине ошол эле региондорду өнүктүрүү жыл дейт. Азыр айылдарга барып билимдүү жаштар, мен өз көзүм менен көрүп атам, мен дагы катышканга аракет жасап атам, эл жерибизге барып кызмат кылганга аракет кылып атабыз да. Анан мен ойлойт элем да, илгери айтып атпайлыкпы, Курманжан даткалар чыккан, дагы көптөгөн саясатчы апаларыбыз чыккан депчи, бирок ал Кудай сактасын, бизде азыр стабилдүүлүк бар да, өлкөбүздө бир аз болсо дачы. Мен ишенем, ар бир кыргыз кызы намустуу, эгер башыбызга бир иш түшүп калчу болсо, ар бир кызы Курманжан даткага айланып, андан ашып өтө турган кыздар чыгарына чейин ишенем, кыргыздын кыздарына. Бирок сөзсүз түрдө ойлойм да, саясатка же бир жакка барыш керек бийликке депчи. Мисалы балдардан баштасак болот да. Эгерде бийликке барсаң, сенде 6 миллион элдин жоопкерчилиги мойнуңда турат да. Сенде тандоо болот да, 6 миллион элди тандайсыңбы же үй бүлөңдү? Сиз президенттикке баргандан кийин убактыңыз элге арнашыңыз керек болот. Анан үй бүлөдө мээримдүү бала деген болот, мээримсиз чоңойгон бала болот. Азыр карыялар үйүндө көптөрдү эле ошол ата-энеси иштеп көңүл бурат. Ооба, мен оюмду жыйынтыктап келатам да. Карыялар үйүндө дагы көп калып калган себептен баласына көңүл бөлбөгөндүктөн экен да. Демек каршысыз мындай өзүнүн акчилдигин көрсөткөнгө. Аябай каршы элем да. Себеп дегенде эне мамлекетти оңдош үчүн баласына жакшы тарбия берип, ага өзүнүн мээримин төгүп, билимдүү, илимдүү кылып чоңойтсо, ошол бала жемишин берет да. Сен эмне ойлойсуң, биз мээримсиз эне экенибизди? Мен айтпадым сиздерде. Мен Кудайга шүгүр 3 кызым бар. 2 кызым турмуш күтүп атат, неберелерди окутуп. Мен кыздарым, мынакей чоң кызым 3 кызыл дипломун Европада жалгыз кыз, кыргыз кыз 3 кызыл диплом менен бүткөн. Анан ошол эле 80% азыр биз коомдук, биз пока мен бийликте болгон жокмун. Бирок биз коомдук уюмдарды түптөдүк Кыргызстанда. Мына Төлөккан Асаналиевна деген бар, Исмаилова, Азиза эже деген бар. Ошол эле эң биринчи мен айтып кетким келет, Майрам эже Акаеваны айтпаганга акыбыз жок. Ногу аялдардын алдына, кээ бир аялдардын, мен Майрам Акаеваны көтүлүм, мээрим фонду канча деген жетим балдарды тарбиялап чыкты. Ошол коомчулуктун жүгүн ким алып барат? 80% бейөкмөт уюмдардын. Керек болсо ислам динин жылдырып аткан бейөкмөт уюмдардын 80% биздин айымдар болуп атат. Айымдар ошол оор жүктү, социалдык маселени көтөрүп кетип атабыз, биз көтөрүп кетип атабыз. Анан ошол биз көтөргөндөн силер жигиттер окуп, билим алып, түрткү болуп, силерди көтөрүп келаткан бизбиз, алтыным. Мурдагы кездеги тарых барактарындагы айымдардын активдүүлүгүн көргөзүшүнөчү, бул ошол учурдагы жашоо шарт түрткү болдубу же айымдардын өзүнүн каалоосу болду? Эл арасынан сурулуп чыгууга эмне түрткү болду? Көздө мончок жерде калбайт деп коет. Шибегене канчалык мүшөкөбү сандыкка катсаң деле ал бир күнү кайра ошону тешип чыгат деп коет. Ошол сыңар эле талант деле Алла Тааладан берилет. Бул касиет дар деп коет. Бул талант деле бир күнү ташты жарып чыгат.
Анан кийин ушул талантты бизге атайын Алла таалам ушу бизге кесипкөйлүк катары ушуну менен нан таап же, ушуну менен жаныңды бак, ушул талантыңды эч жерде калтырбай, ушул маданиятка салымыңды кошуп, ушул кичинекей жериң болсо дагы бир өзүңдүн журтчулугуңа бир талантыңды көрсөтүп, Бишкекте болобу же бир айыл жергесинде болобу, өзүң талантыңды кош дегендей бир бизге бир касиет берет да. Анан кийин мен аябай мындай таң калып калдым да, мунун баардыгы кесипкөйлүк да. Анан кийин ушул үйдө отуруш керек, анан бала багыш керек, баланы тарбиялаш керек деп. Коомду дагы биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Энелер мынакей, ушул биз эркектер менен дагы тең тайлашып иштегенге биздин укугубуз бар. Мына мен өзүм деле алсам, мен 5 жерде иштейм, жетишип. Мынакей биздин мамлекетте биз акчабыз аз. Ошондуктан жулунуп иштегенге баардык жагына билимди да берип, илимди да берип, театрга барып иштеп, өзүмдүн чыгармачылыгымды өнүктүрүп, анан солистка болуп Дом культурага барып маданият үйүнө иштегенге, анан кийин телевиденияга барып талим тайга ойногонго мен мүмкүнчүлүгүм бар үчүн жетишип атам. Ал эми үйдө балам бар, Кудайга шүгүр 5ке чыгып калды. Баламды да тарбиялап, мээримдүү эне болуп, кайненем бар бакыйган. Кайненемди дагы багып, сыйлап, келиңиз деп, келиндик парзымды аткарып, күйөөмдү дагы эч нерседен кем кылбай, жакасын агартып, носкиsin агартып, мынакей чачын агартпай, жакасын агартып келаткан мындай келиндердин биримин десем болот. Эмне үчүн биз жетишпешибиз керек? Эгерде мындай баардыгына жетишем деп адам аракет кылса, бул жашоодо баардыгына жетишет. Ислам дининде баягы аялдар эркек бар жерде чогуу иштебесин, аялдар өзүнүн активдүүлүгүн көргөсү, унутулбай деле койсо болот деген көз караштарды дайыма бизде дин өкүлдөрү айтып келишет да. Бул ошол эле учурда эгерде балким анын жолдошу кандайдыр бир себептерден, балким жалкоо дейли, же балким бир себептерден үйдө олтурат, же болбосо кандайдыр бир аял затына, мисалы аял балким жубайы тыңыраак деп коелу. Ошол учурда мындай эл алдына чыгып иштеп, жогоруда Ширин эже айткандай өзүнүн активдүүлүгүн көргөзсө болобу, же мен күйөөмдүн сөзүн угушум керек деп үйдө олтура бериш керекпи? Деги эле аял заты кайсыл учурда өзүнүн активдүүлүгүн көргөзсө болот? Динде барбы, шариятта? Кайсыл учурда албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир үлгү алсак болот. Ал умра кылуу үчүн Мадинадан Маккага барганда маккалыктар кабыл албай коюшат. Кабыл албай койгондо белгилүү бир жерде күтүшөт. Ал жерде күтүп курбандыктарына чалып, андан кийин кайра Мадинага кайтууну пайгамбарыбыз ал жердеги мусулмандарга буйрганда, эч кимсе эч кандай аракет кылышпайт. Ошол жерде сүйүктүү пайгамбарыбыздын жубайларынан бириси пайгамбарыбызга акыл берет. Дейт, биринчиден болуп өзүңүз курбандыгыңызды чалыңыз, аркасынан анда баары сизди көрүп туруп чалат деп айтат да. Буну үлгү алган пайгамбарыбыз буну чыгып чалат, чалгандан кийин баардыгы чалып, андан кийин чогуу кетишет. Мындайча айтканда биз аркадан болсо дагы үндөй алабыз. Жанатан мен сиздердин талкууну угуп аябай таң калдым. Ушундай эркектерге ушундай тең тайлашып, туура бирок айымдарда чыгыш керек. Эне мектеп деп коет, эне жогоруда биз мырзабыз айткандай эне тарбиялаш керек. Бирок ошол учурда силер мындай конкурент катары көрүп атасыңар да, мырзаларды, биздин аталарыбыз, байкелерибизди мындай. Биз Алладан эмнеге ашпашыбыз керек экен, эмнеге укугубуз мындай, биз тең укуктуубуз, ошолор менен укук болуш керек деген мындай бир аябай бир орой бир эмени жазып аткандай сезилип атат да. Мага жок, силер андай эмес. Биз ошолорго жардам берүү иретинде, ошолорго мындай бир түрткү берүү иретинде биз ушундай кылып бир жагынан болсо бир жагынан жардам бердик, кол кошулуп отурбадык деп айтсаңар жарашчуудай болот атат да. Анткени азыр коомчулук бизди көрүп турат. Анан өсүп аткан биздин карындаштарыбыз, балдар ошону баары тең, бизге конкурент турбайт эркектер деп ушундай бир чыгышы мүмкүн да, тескери бир багыт берип атасыңар. Туура, бирок аял затынын эң негизги эмеси баланы тарбиялоо деп негизи айтылат. Кыргызда деле бар, аны билесиңер, салтын аны да унутпаш керек, салтты дагы эстеп кетишибиз керек да. Мен бул жерде мындай тескери маалымат берген жокмун. Мен эч качан тескери сүйлөбөйм. Жана дагы мен эркектерге, өзүмдүн инилериме, аталарыма, агаларыма, жана дагы өмүрлүк жолдошума эч качан каршы чыкпайм. Болгону Кудай берген талантты мен эл жериме тартуулап келем. Жана дагы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт. Биздин үйдө
жолдошум дагы иштесе, мен дагы иштесем, биз үйүбүзгө дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздү бакканга дагы каражат мындай кененирээк болот. Кээ бир маселени түшүнбөй атасың. Бул жигит мындай суроо берип атат. Силер энеликтен кетип атасыңар деген мааниде айтып атат. Эгерде президент болом десең, сен эң жаман энесиң деп. Мына саясатта жүргөн биздин өзгөчө Кыргыздын саясатында жүргөн аялдардын баары үй бүлө күткөн. Жашнакай балдарды тарбиялаган. Керек болсо ошо эне болуп туруп башка балдарды тарбиялап, жетим балдарды тарбиялап, жетим балдарды азыркы кезде мынакей министрликке чейин алып барган балдар бар. Биз тарбиялаган балдар. Кечирип коюңуз эже, мен президент болсоңуз сизди мээримдүү эне болбойт деген оозуман чыккан жок. Мен айттым да, мисалы мен сиздер эмес, жалпы президент болом деген кыздар болсо дагы бир аз маалымат катары айтып өттүм да. Мисалы президент болсоңор 6 миллион эл тагдыры силердин жоопкерчилик болот да силерге. Мен айттым, ошол президент болом деп умтулгача жашнакай бир үй бүлө куруп, анан балдарыма жакшы тарбия берип, балдарымды мындай президент кылам деген. Жок. Эже сиз туура эмес түшүнүп калып атасыз. Мен кыргыздын каада салтын, үрп-адатын, ырым-жырымын аябай бийик туткан кызмын. Ошондуктан баягы алас айтып, семетейден үзүндүлөрдү айтып, кыргыздын ушул өзүнүн саясатын, ошо Манаста, Семетейде бүт саясаты, маданияты, үрп-адатын баары жазылган. Ошондуктан мен азыр мусулманмын, албетте биз ислам дининде, кыргыздар ислам динин тутканбыз. Ал эми кыргыздын дагы каада салтын, үрп-адатын ушул Алла Таалам берген ушул талантты мен эч качан жерге калтырбайм. Мен дагы Куран окуйм. Көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Кыргызда айымдар үчүн өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүүгө мүмкүнчүлүк бар дейт. Бирок эмнеге тарыхта калгандар аз болуп жатат? Балким бул активдүүлүккө акча роль ойноп кеткен жокпу дейт. Кыргызда азыр кыздарыбыз демократия болуп атпайбы өлкөбүзчү? Эч кимге эч кандай жол тосуулар жок, эч кимге эч кандай тыюулар жок. Ар бир жаран өзүнүн сөзүн айтып, талантын көрсөтүп чыкса болот. Бирок эмне себептен тарыхта калбай жатат? Мисалы карап көрсөк, илгери эл артисти, анан эмгек сиңирген артист деген наамдар жок болгон да кыргыздардачы. Түүнүн берден карасак, эл өзү баалап келген да. Биздикилер азыр ушундай сезилет да, бул балким эл артисти болсам болду, баягы элдин чыныгы элге сиңип кетейин деп эл артисти деген наамга көбүрөөк умтулушабы дедим да. Ширин эже, жаман көрбөс, сизди айткан жокмун мен, жана да сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз да. Экинчи суроону сизге узатайын. Учурда тарыхта калуу үчүн аял кандай жагынан активдүүлүгүн көргөзүш керек дейт? Биздин ата бабалар айтат да, эркек үндүү аялдын уяты жок, катын үндүү эркектин кубаты жок депчи. Ансарындай мен жубайым балдарыма жакшы тарбия берип, алардын эне мектеп деп айтып атканыбыз, жанатан бери айтып атабыз, аларды бир чыгаан, көрүнүктүү инсан кылып чоңойтсо, менин балам апасын тарыхта алып калат да. Апасын эле эмес, мени кошо. Кандай дейсиз? Сен кыздар төрөсүң. Кыздар төрөсүң. 5 кыз болот сага. Суроону берип бурбайсың. 5 кыз төрөсүң. 5 кыздын баары депутат болом, алдыгана мага саясатка чыгам десе, эмне дейсиң? Анда сенин аялың жаман аял болобу? Тарыхта из калтырам десе. Мына ошол эле абалар менен кишилер. Биз ошол айында мына мен тарыхта из калтырам деп. Мына мен түшүндүм эже, сурооңуздарга кечип Жооп алалы, эжелер, жооп алалы. Түшүндүм, жооп берип коеюн. Эже, Ширин эже, кечиресизби? Мен маданиятсыздуулук болгон жокмун. Сиздерге түшүндүм, жооп берейин десем сөз бербей атасыздар. Токтойм эже, кечирип коюңуз. Менин үй бүлөмдө 5 кыз болсо, мен жашнакай 5 кызымды эмне үчүн малай эже көөгө мен жооп берип коеюн деп атам. Менин кыздарым эмне үчүн көөгө тийгенде малай болот? Сиз туура эмес сүйлөп кеттиңиз биринчиден. Экинчиден, ар бир кыз, ар бир бала. Кандай дейсиз? 5 кызды болсоң, 5 кызың, мынакей мен Кудайдан тилейм, сен 5 кызың, 5 кызды бол, 5 кыз атылып биздей кыздар болсун. Анда сен келчеңи жаман эне болобу? Жок, бала. Айтып атпайсың. Үйүндө отуруп эле, бала багып эле, эч жакка чыкпай отурса депчи. Эженин суроосуна көңүл бурсаңыз, жаман аял, жакшы аял деген жок. Тарыхта калыш үчүн эмне кылсын? Мурдагы тарыхта калган айымдардын кайсы сыпаттары эмгеге азыркы кыздардын өзүнө тартып туруусу керек жана азыркы кыздар кайсы сыпаттарын үлгү кылып алып өсүүсү шарт дейт.
ошол эле Сабира апаны көрүп калдым. Ошол угуп калышым боюнча ошол биз мен өзү Жумгалдын кызымын. Таттуу эжекемди, Бакен Кыдыкеева эжекебизди ушу биз барганда эле ушу кыргыз театр тарыхы боюнча окутту да мугалим. Анан алар ушул театрга бисмилла деп кирип келатканда эле ыйык сахна деп аябай сыйлашчу дейт. Бакен эже өзүнчө баягы театрга келген өзүнчө аппак тапичкеси бар экен. Эшикке бөлөк кичкен кирип келатканда тупуйтуп тигини баштыгына салып эшиктен кирип келаткан тапичкени бул театр храм деп ыйык жер деп анан кийин аппак туфлисин кийип тыкылдап анан кирип кетишкен. Анан бир дагы мындай катуу сүйлөчү эмес экен. Азыркыларды карап көрсөк мен ал нерсени көрө албайм да. Бакен Кыдыкеева эже бир театрдан мындай басып кеткендер элдин баары таң калып эле карап калышкен. Сулуулугуна, ошол кишинин аруулугуна, улуулугуна, Таттуу эженин ушундай аккудай коюп басканына бир дагы бир мындай актриса тең келе алчу эмес экен. Анан кийин ошентип интриганттар башталды. Бир жакта көрө албаган күлөкөдөгү адамдар башталды. Анан каршылашуу чыкты. Анан эмне кылып тынышты. Бакен Кыдыкеева эжебиз өлгөндөн кийин 18 күн таанылбай жатып калды моргто. Таттуу эжекебиз башынын шишиги менен жана көрө албастыктардын айынан ошол көрө албастыктардын курманы болду. Мынакей баягы эле кыргызчылык болуп кетти да. Ошол учурдагы ошол актрисалардын ички жан дүйнөсүнүн тазалыгы, ошол аябай ишенчээк адамдар болушкан алар. Аруу, таза, анан только мындай иштейин мен, эл жериме баардык жанымды үрөп иштейин деп өзүнүн чектелүү сааты бар, үй бүлөсүнө да көңүл буруп, театрга да көңүл буруп, киного да көңүл буруп, тарыхка из калтырып кетишкен адамдар болушкан. Тарыхта калган энелердин дагы кемчилиги кеткенби болсо кайсыл учурда дейт. Ката кетирбеген айымдар болбосо керек. Эмес адам баласы дегеле. Менин билишимче бардык эле ошол эли үчүн, жери үчүн тике турган деп ойлойм. Мисалы, мен буну да ката деп ойлобойм. Курманжан Датка апабыз ошол бардык кыргыз журтчулугу эли үчүн ошол баласынын өлүмүн ажалга тике карагын деп энелик баягы өзүнүн сыздап аткан кабыргасы кайышып жүрөгү сыздап турганын дагы могу жашын ашуу жашын дагы жутуп туруп ажалга тике карагын элиң үчүн мына бир жан кыйылды, өзүнүн баласынын жаны кыйылды, мына ажалга барды. Карагылачы, бул жерде кээ бирөө түшүнөт энеси өзүнүн баласын өлүмгө кыйбайт деп. Бирок ошол бир бала өлгөн жакшыбы же эл жери баары кырылган жакшы беле? Орустар кырмак да. Карагылачы, эл үчүн кыргызды мына бир баласы аркылуу сактап калган. Бул күчтүүлүгү. Ал эми биздин театрдагы маданият чөйрөсүндөгү аял заттарынын бир дагы мындай кемчилигин көрө алган жокмун. Учурда дейт, дин чөйрөсүндөгү аты тарыхта кала турган айым барбы бизде дейт? Албетте айымдардан бар. Бул жерде Фарантбек кызы Жамал эжекебиз болсун, Элина Майрам эжекебиз болсун, Айнагүл эжекем бул көптөгөн фонддор, көптөгөн немелерди аялдар жаатынан улантып кеткен көптөгөн эжекелерибиз бар. Учурдагы лидер айымдардын кимиси тарыхта калат деп айта алабыз дейт. Мындай да Кайсы эмгеги үчүн? Тарых деген тараза. Таразаны убакыт элейт. Анан ошондо ал убакыт өткөн сайын бүт болгон иштер электен өтөт. Электен өткөндөн кийин гана айта алабыз. Ошондуктан буга баа берүү бир 15-20 жылдан кийин келет. Мен жана оюндарында дагы толуктап кетейин. Биз силерди ушундай кылып атасыңар же мондай деп силерди эле салтым тарбия көрсөң сиздерди деп сүйлөгөн. Сиздерди деп сүйлөгөн биздин кыргыздын сиздин сөзүн билбей атышпайбыз. Ушунча саясатта жүрүп, биздин ар бир региондон өзүнүн сөзүнүн диалектикасы бар. Сиз дейт адамдар. Барбыр ошондой суроом. Сиздер мисалы ошол учурда эле сиздерге айтып аткандай кабыл алып атасыздар. Жок, биз ошол коомчулук, биз Кыргызстан көрүп атат. Ошол коомчулук келечек жаш улуу муун болсун, бардыгы Кыргыздын айымдары, апалары, аял заты кандай болуш керек жана кандай болгон деген тартипти сиздерден уккубуз келди. Анткени силер эме кыргыздардын үстүндө жүргөн, айымдардын апаларыбыздын үстүндө жүргөн айымдарсыздар. Ошону сиздерден билгибиз келсе эле сиздерге сөз сүйлөп баштасаңар эле минтип баштадың, антип баштадың. Биякта саясаттын да кереги жок, башканын кереги жок. Биякта тарбия эң биринчи. Мен ошону айткым келди сиздерге. Оюнду толуктап кеттим. Тарбия болсо мындай. Биздин саясатта жүргөн айымдардын баарын алып көрсөң, баары жашынакай үй бүлө күткөн. Эгерде башка улуттарда мындай өзгөчөлүк жок болсо, бизде мынакей ар бирин атап кеткен.
жашынакай чоң эне болгон, жашынакай Куда сөкүткөн, жашынакай мынакей элге таанылган өзүнүн балдарын, неберелерин калтырып кетип атат. Будан артык баа эмне керек? Биз ошо апалардын үлгүсүн, ошолордун көргөн тажрыйбаны тартипти алып кетип баратабыз. Мындай кылалы, дал ушул көрүүчүлөрдү эске алып туруп, көрүүчүлөргө өзүңүздөрдөн жакшы кеңеш, акыл насаат иретинде жакшы кептериңиздерди айтып, тарыхта калыш үчүн мындай болсоңор гана, мындай тартипти, мындай бир жакшы ыкманы кармасаңар, тарыхта каласыңар. Тарыхта калыш үчүн мындай эмгекти сиңириш керек деген багытта көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Эң биринчиден ортонун күчүгүм, мен балапаным деп койсом таарынбайсың. Анткени баарыңар менин балдарым. Катуураак айтып койсом кечирим сурайм. Бирок мен Кудайдан бир тилегим кыргыздын өзгөчөлүгү сакталып калсын. Себебен башка улутта жок нерсе кыргызда бар. Кыргыз кызын сыйлаган. Кыргыздын маалыматында мынакей кыздын кырчачулуу. Ислам энеликке таянып атат. Энеликке. Значит, эне кыз киши эне болот. Ошондуктан кызды урматтаганды сакташыбыз керек. Экинчиден, дагы эле Мухаммед пайгамбардын тарыхын окусаңар, мен атайын китепчени бекер алып келген жокмун, өзүм да жаттап атам кыргызча отуруп. Ошол кыз тарбиялаган үй бүлө, бул эң күчтүү үй бүлө. Ошол себептен кыз деп, эркек деп бөлбөй, мынакей эркек сүрөндө берилип атат, сүрөдө жазылып атат. Мусулманчылыкта эри шаркак жүрөт, бири тең атка минет, тең кетет деп берилип атат. Ошондуктан тигилер тиндей болуш керек, мындай болуш керек, карапай жана караңгылыктан кетишибиз керек. Анан тарыхта калам деген киши өз тарыхын таанышы керек. Умтулуш керек, элим жерим үчүн деп, өзүм эмес. Ошо жакын тегерегиңде чөйрөнү бирөө ачка отурса, ошо ачка кишиге жардам берсең, кыйналып турган кишиге жардам берсең, ошолордун турмушун алдыга алып барам. Өзүм эмес. Самый главный билим алыш керек. 5-6 билим алып туруп, ошо билимди элге тартууласаңар, мен ойлойм, тарыхта изиңер калат. Жакшы, келиңиз Ширинеже, сиз дагы жакшы кеңештериңизди. Рахмат. Агалар, эжекелер олтурат, сиңдилер. Мына бүгүн Айзада сиңдим ушул эфирге чакырдың. Рахмат, дайыма чакырып келесиң. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына баардыгыбызды ушул мындай жолуктуруп аткан ушул чыйыр теле шоусу болуп атат. Баардыгыңыздарга ыйман тилейм, ыйманыңыздар болсун, ыймандуу бололу, жана да кыргыздын тилин сактап калалы, маданияттуулугубузду сактап калалы. Баардыгыңыздардын жан дүйнөңүздөр таза болсо, аруу болсо, анан кийин мен тарыхта калат элем деп атайын иш кылбастан, мен эл артистин алат элем деп иш кылбастан, ийиним айткандай, мына акчанын күчү менен деле, бийликтин, тааныштын күчү менен да алып коюп атышат. Өзүң эле иштей берсең, тытынып кумурскадай болуп эртеден кечке элиң үчүн иштесең, акча үчүн эмес, элиң, жериң үчүн иштесең, патриот болсоң, ошондо канча бир жыл, эже айткандай, же канча бир кылымдан кийин тарых өзү таразалап иргеп алат. Эл өзү эле ошол тарыхты өзү эле таразалап берип коет. Ошондо тарыхта изин калат деп ойлойм. Албетте мусулман аялдар ар бири өзү жеке үлгү болуп, бүткүл жашоосу менен басыш турушу болсун, незиле үлгү болуп берсе эли жерине, ошол бир жеңиш болот деп ойлойм. Албетте илимден дагы пайдалуусу амал. Урматтуу апалар, келечектеги апалар, баарыңыздарга кайрылып кетет элем. Мамлекетти өнүктүрөбүз деп аябай каалап жатсаңыздар, бизге азыр мамлекетти өнүктүрүш үчүн кандайдыр бир саясатка баруу же атактуу болуунун көп кереги жок болуп турган учуру. Себеп бизде азыр укмуш 120 депутат келип, бизди Япония кылып койсо, элибиз ал Японияны кайра эле Кыргызстан кыла алышы мүмкүн. Ошол себептен биринчи деңгээлде элибиз өсүшү керек, элибиз билимдүү болуш керек. Ал үчүн ар бир эне үйдөгү тиги эже айткандай шыпыргы кармап эмес, илим билим алып көөгө тийиш керек. Бул бардык жерде айтылат, кыздар үчүн илим билим алып, жашынакай балдарды тарбиялап, элибиздин өсүп өнүгүшүнө чоң салымыңыздарды кошсоңуздар сонун болот, Кудай буйрса. Атайын убактыңыздарды бөлүп, эфирге келип, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.